Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары Керималиев Жаныбек Калканович ушу жазгы айдап себүү иштери боюнча кыскача маалымат берет жана коомдо көтөрүлүп аткан суроолорго да жооп берет. Бүгүнкү брифингди түзүп отон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, облустук телекомпания жана медиа борборлордон, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан көрүп аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра сельского хозяйства и пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской республики Керималиева Жаныбека Калкановича. Мы расскажем сегодня о весенне-полевых работах и также задаваемые вопросы в обществе и от журналистов. Прямой эфир можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, областные телекомпании и медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио. Жаныбек Калканович, анда сөз сизде. Рахмат. Урматтуу журналисттер, урматтуу мекендештер. Быйылкы жылды жазы эрте келиши менен жазгы айдап себүү иштери эрте башталды. Бул кампаниянын жүрүшү боюнча жерлерде өз убагында уюшкандыкта өткөрүү жана аны тез арада чечүү үчүн атайын штабтар түзүлгөн. Азыр штабтар өзлөрүнүн ишин жүргүзүүдө. Ошол менен бирдикте министрликтин жооптуу кызматкерлери региондорго бекитилип, чечилбей жаткан проблемаларды өз убагында чечүүгө жардам көрсөтүлүп жатат. Биз эң негизгиси ошо жерлерде ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөр менен, ошол райондун жетекчилери менен түз иштерди жүргүзүп атабыз. Мен азыр 2020-жылдагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түзүмүнүн жалпы аянты 1.221.000 гектарды түзөт. Же өткөн жылга салыштырмалуу 2,5 миң гектарга көп болот деп болжолдоодобуз. Аны менен бирге 2020-жылдын 745 миң гектар аянты жазгы себүү иштерин жүргүзүлөт. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түзүмүнүн пайыздык катыштарына мен кыскача токтолуп кетейин. Эмне себептен дегенде бул түзүмдөр керек. Ошол түзүмдөр менен бардык жерлерде биз ошол жерлердеги биздин адистерибиз айыл өкмөттөр менен райондордо иштерди жүргүзүүдө. Бардык дан эгин 631,9 миң гектарды түзөт. Бул жалпы түзүмдүн 51,8%. Картошканын аянты 71 миң гектар, же болбочу болсо 5,8% түзөт. Жашылча 53,6 миң гектар, же болбочу болсо 4,13%. Бакча өсүмдүктөрү 11,13 миң гектар. Бул бардык түзүмдүн 0,9%-ын түзөт. Техникалык өсүмдүктөр 65,13 миң гектар, же болбочу болсо 5,5%-ды түзөт. Көп жылдык чөптөр 332,9 миң гектар, же болбочу болсо 29,4%. Бул түзүмдү биз сунуштап атканда эң негизги түзүмдө 30% ошол көп жылдык чөптөр болуш керек. Анткени себеби бул жылдан жылга ошол мал чарбасынын дагы ири мүйүздүү малдардын көбөйүүсүндө ошол 30%-тык ченем болот да. Эми жыйынтыгында кант кызылчасын, май өсүмдүктөрү жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн кандай акыбалда экенин, ошол менен бирге азыркы учурда биз ошо кант кызылчасынын аянтын кыскартуу болуп, аны менен биргеликте ошол буудайдын, жүгөрү, арпа, чанактуулардын аянттарын көбөйтүүдөбүз. Эмне себептен дегенде өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, азыркы учурда ошол көп рентабелдүү болгон айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү, ошол менен бирге азыркы замандын талабына ылайык ошол биз айыл чарба министрлигинде ошол азык түлүк коопсуздугун кароо максатында биз ошол буудай, арпа, ошол кылканды дан эгиндердин аянтын көбөйтүү биздин максатыбыз болчу. Эми урматтуу бүгүнкү брифингдин катышуучулары, мекендештер, быйылкы жылда ушундай өткөрүлүп аткан иштердин ошол өкмөттөгү областтагы өкүлчүлүктөрдүн ыкчам маалыматтарындагы ошол күздүк кылканды дан эгиндерин азыктандыруу боюнча тапшырмасы 75%-га аткарылып жатат. 2019 жылга салыштырмалуу
11,1 миң гектарга көп жүргүзүлдү. Кошумча азыктандыруу Ош, Чүй, Жалал Абад областарында толук аяктады деп айтсам болот. Бул азыктандыруу жана ошол айыл чарба өсүмдүгүн өстүрүүдө биринчи азыктандыруу керек. Республика боюнча жазгы айдоо 291,1 миң гектар жүргүзүлүп, тапшырма боюнча 48% аткарылды. Өткөн жылга салыштырмалуу 37,3%га көп болду. Баткен областында дыйкандар жалпы айдалуучу аянттын 67,6%-ын, Жалал Абадта 45,1%-ын, Чүй областында 93,8% болду. Бул жазгы айдоо болуп эсептелет. Кээ бир жерлерде, кээ бир региондордо бул күздүк айдоо менен дагы күздүк айдоолор да аткарылган. Ошондуктан биз жаздык айдоону да мындай кыскача айтып атам. Ошо менен бирге жазгы кылканды даан өсүмдүктөрүнүн себүү 173,4 миң гектарга жүргүзүлсө, ошонун 57% аткарылды деп айтсак болот. Былтыркыга салыштырмалуу 24,8 миң гектарга көбүрөөк болууда. Баткен областында 20,1 миң гектарга пландаштырылган көлөмдүн 18,1 миң гектарга болду дагы. Бул 90% аткарылды деп айтсам болот. Талас областында жаңыдан иштер башталып атат. Чүй областынын дыйкандары кылканды даан эгиндин 11,9 миң гектар жерге себишип, тапшырманы 92%га аткарды деп айтсак болот. Жазгы буудай белгиленген 114,3 миң гектар аянтка болсо, ошонун 50,6 миң гектарга себилип, тапшырма 45%га аткарылды. Өткөн жылга салыштырмалуу 5,8 миң гектарга көп болууда. Эми Талас областынын дыйкандары жаздык буудай себүүнү толук аякташты. Ошо менен бирге Чүй областындагы тапшырма 99%га аткарылды. Жазгы арпа себүү 122,7 миң гектар жер, ушул проценттик көрсөткүчтү алсак, бул 65-66% болуп калды. Өткөн жылга салыштырмалуу 19 миң гектарга көп болду деп айтсам болот. Баткен областында арпа аянтынын 12,5 миң гектар арпа аянты болсо, анын 11,6 миң гектарына себилип, бул 93% аткарылды. Жалал Абад областына, Чүй областына дыйкандар арпа себүү иштерин 88-89%га аткарышты. Ал эми Нарын областынын жана бийик тоолуу райондордо Чаткал, Чоңалай, Тогуз-Торо, Тоң жана Жайыл районунун Сусамыр өрөөнүндө кылканды даан эгиндер себүү иштери май айында бүткөрүлөт. Республиканын Нарын областынын Ысык көл областарындагы башка аймактарга картошка отургузуу иштери да жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда республика боюнча 6 миң гектарга картошка отургузулду, же тапшырманын 8,5-9% аткарылды деп айтсам болот. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 1 миң гектардан 1 миң гектарга көп болду деп айта алам. Жүгөрүнүн себүү темпи да былтыркы жылга салыштырмалуу жогору болуп жатат. Жалпы 5,2 миң гектар аянттын ошол 2019 жылга салыштырмалуу 1,4 миң гектарга көп болду. Жашылча жер жемиш бакча өсүмдүктөрү боюнча дагы эң негизги иштерди ошол түштүк региондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен районунда бул эң негизги темп уюшкандыкта өткөзүү ушу Жалал Абад областында болуп жатат. Кант кызылчасын өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, быйылкы жылы өзүбүз республика боюнча пландаган 13,153 миң гектарга пландалса, ошонун азыркы учурда 3,144 миң гектарга кант кызылчасы айдалды. Мурункуга салыштырмалуу 13,3% аткарылды деп айтсам, 25,4 миң гектарга аткарылды деп айтсам болот. Бул эң негизгиси Чүй областынын ошол райондорунда жана Талас областында 13 миң гектар, бул Чүй областында дагы 0,153 миң гектар, бул Талас областында кызылча айдалат. Эми май өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча дагы биз ошол өзүбүздүн ошол сунуштарды карап, ошо май өсүмдүктөрүнө дагы себүүнү былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк болсун деп, ошол азыркы учурларда ал көрсөткүчтөрдү да карап атабыз. Былтыркыга салыштырмалуу 0,5 миң гектарга көп май өсүмдүктөрү себилүүдө. Чанактуулардын негизинен Жалал Абад областында 150 гектарга
себилип областтык тапшырма 30% аткарылды деп айтсам болот. Эми белгилей кетүүчү нерсе Ысык көл областында дагы жазкы талаа иштери жүргүзүлүп атат. Ошо жазкы талаа жумуштарында күздүк дан эгиндерин азыктандыруу 800 гектар азыктандыруу иштери жүргүзүлдү. Мен ойлойм бул мурункуга 2019 жылга салыштырмалуу дагы 200 гектарга жогору көп, бул 2019 жылга салыштырмалуу көп болду деп айта алам. Мен өзүңүздөргө белгилүү болгондой быйылкы жыл жаз 10-15 күнгө эрте келгендиктен ошол Ысык көл областында дагы ошо жазкы талаачылык иштери башталып, Нарын областында кээ бир райондорунда дагы ошол азыр башталды, бирок ошол эң негизгиси ошол 10 апрелден баштап ошо негизги көрсөткүчтөрдү бере баштайт. Азыркы учурда Нарын областында жазкы жер айдоо иштери жаңы эле башталып баштады. Ошондуктан мен ойлойм быйылкы ошол жүргүзүлүп аткан жазкы талаачылык иштери ойдогудай өтөт деп. Мен дагы бир токтолуп кетчү нерсе үрөөн корунун камсыздоо боюнча азыркы учурда бардык ошол буудай, арпа, жүгөрү, картошка, чанак тумай өсүмдүктөрүнүн, пактанын үрөөндөрү жетиштүү. Ошо менен бирге эгерде Кыргызстанда 64,5 миң тонна үрөөн керек болсо, ошонун 54-55 миң тоннасы даярдалгандагы азыркы учурда биздин дыйкандарыбыз үрөөн маселеси менен мындай кыйынчылык болгон жок. Биз эң негизгиси бул ошол үрөөндүн азыркы учурда ошол кылкандуу дан эгиндеринин аянтынын көбөйүп аткан себеби дагы өкмөт тарабынан жүргүзүлүп аткан саясаттын ошол дотация мыйзамынын ишке ашырылышы, ошол жогорку кеңештен колдоп берип, азыр ошол Айыл чарба министрлиги тарабынан ошол механизмдер иштелип чыгып, ошол дотацияга биздин дыйкандарыбызга дагы ошол буудай, арпа, жүгөрү айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөөндөрүн ошол үрөөн чарбалардан берилип, биздин дыйкандарыбыздын ошол үрөөнгө болгон муктаждыгы мындай кескин азайды деп айтсам болот. Ошо менен бирге биз түшүмдүүлүктү кийинки жылдарда жогорулатуу, 15-20%га түшүмдүүлүктү жогорулатуу, аны менен эле бирге биздин ошо кылкандуу дан эгиндерибиздин аянтын түшүмдүүлүгүн көбөйтүү менен ошо бизге керектүү болгон ошол кылкандуу дан азыктарын биз өзүбүздүн керектөөбүзгө мындай байма-бай жеткизиш үчүн ошондой иштерди жүргүзүүдөбүз. Эми эң негизгиси жазкы талаачылык иштерди жүргүзүп атканда жер семирткич маселеси, ошо жер семирткичтин алып келиниши боюнча да иштер көп жүргүзүлдү. Мунун негизинде Айыл чарба министрлиги кыш айларында эле ошол жер семирткич боюнча иштерди жүргүзүп, атайын ассоциация тарабынан жер семирткичти алып келүүчү ассоциациясы ошол 10дон ашык ишканалар биригип, ассоциация ошол биздин дыйкандарыбызга жер семирткич менен дагы камсыз кылып берип атат. Азыркы учурда бизге негизи мындай болжол менен 395 миң тонна жер семирткич керек деп айтылып келет, бирок жылга 100-120 миң тонна жер семирткич колдонулуп келген. Азыркы учурда жалпы 71 миң тонна алып келинген. Бул жазкы талаачылык иштерине жетет. Азыр биздин дыйкандарыбыз 31,5 миң тоннаны сатып алышып, биздин дыйкандарыбыз керектөөсүн иштерин жүргүзүп атат. Дагы 39, почти 40 миң тонна калдык бар деп айта алам. Бардык жерлерде азыркы учурларда жер семирткич менен камсыздоо иштери болуп атат, бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой азыркы баасы мурункуга салыштырмалуу 2 сомго жогорураак болуп калды. Мисалы, аммиак селитрасы 19 сом 50 тыйын болсо, 22 сомго чейин жетип атат. Карбамид 21 сом 50 тыйын, 23 сом болуп атат да. Булардын дагы ошол азыркы шартта ошол ушундай биздин дыйкандарыбыз алып атат. Бааларына мен кыскача токтолдум. Аны менен бирге ушу жазкы талаачылык иштерин жүргүзүүдө эң негизгиси бул күйүүчү майлоочу майлардын дагы жетиштиги болуш керек. Бул күйүүчү майлоочу майлардын
жетишкендиктерин ошол кышта биз айыл чарба министрлиги тарабынан нефти трейдерлер ассоциациясы менен меморандум түзүп, алардын ошол алып келинип аткан күйүүчү майлоочу майлардын жетиштүүлүгү азыркы учурда мурунку 2019 жылга салыштырмалуу 1 сом 70 тыйынга арзан болуп атат. Жалпы азыркы республика боюнча айтсак 43 сом 50 тыйындан азыр мындай дистопливо күйүүчү майды 43 сом 50 тыйындан болуп атат. Эми эң негизгиси азыркы учурда бардык жерде күйүүчү майлоочу майлар жетиштүү. Аны менен бирге өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой ошо өкмөттүн жүргүзгөн саясаттын негизинде акыркы 10 жылдын ичинде техникаларды, айыл чарба техникаларын камсыздоо боюнча, аны менен бирге ошол лизинг системасынын жүрүшү, туура жүрүшүнүн негизинде 3000ден ашык айыл чарба техникалары бизге киргизилип, азыркы учурда биздин 20 миңден ашык айыл чарба техникасы керектелсе, азыркы учурда бизде 85%, 90%га чейин техникалар жетиштүү деп айтсак болот. Эмне себептен ошол лизингдин жакшы жүргөндүгүнө байланыштуу биздин дыйкандарыбыз лизингке ошол дан комбайндардагы башка айыл чарба техникаларын да алып атышат. Ошо менен бирге жерлерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой ошол айыл чарба техникасынын жана услугасы дагы арзандады, мурункуга салыштырмалуу 7 сомго арзандады деп айтсак болот. Бул дагы ошол айыл чарба министрлиги менен биргеликте өкмөттүн чечиминин ошол жерлерде МТСтерди уюштуруу боюнча иштердин жүрүшүнөн ошол айыл чарба техникасынын услугасы дагы арзандады деп айта алам. Эми азыркы учурда өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой биздин климат мындай алмашып турат. Ошонун негизинде биздин түштүк региондорунда түшүмдөр ошол эле турнапис, капусталар чыгып, базарларга чыга баштады. Картошка да биринчи ошол Араван районунда чыгат. Азыркы учурда ошол иштер жүргүзүлүп атат. Мунун негизинде жазгы талаачылыктын жүрүшү кээ бир учурларда мына азыркы кырдаалга байланыштуу кээ бир жерлерде мындай кыйынчылыктар болуп атат. Бирок биз райондун жетекчилери менен, областтын ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү менен ошол бул ар түрлүү кыйынчылыктарды чечүүдө дагы көп иштерди жүргүзүп атабыз. Жерлерде азыркы учурда ошол селитранын, үрөндөрдүн жана башка техниканын тетиктеринин жетиши боюнча дагы чоң иштерди жүргүзүп атабыз. Бул иштер, мен ойлойм, бул азыркы абалдын бизге мындай тийиштиги жок болуш керек. Эмне себептен дегенде, өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, жастын бир күнү бир жылга тете деп коет. Биздин азыркы учурда жазгы талаачылык иштерибиздин жүрүшү ойдогудай планга коюлган иштер жүргүзүлүп атат. Мен ойлойм, ошол жазгы талаачылыкты жакшы бүткөрүп алсак, ошол түшүмдүн алышы дагы бизге мындай өзүбүздүн экономикабыздын жылышына түрткү берет деген ойдомун. Жана калган чоң рахмат. Эми эгерде мүмкүн болсо расмий тилде. Рахмат, уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые соотечественники. Наступавший в текущем году ранняя весна сопутствовала тому, что темп проведения весенней полевой работы оказались выше, чем в прошлом году. По состоянию на апрель месяц, на 3 апреля, подкормка посевов озимых зерновых колосовых культур проводится повсеместно и выполнена на площади 89 тысяч гектаров или где-то 75% общего объема. Весенняя вспашка выполнена на площади 291 тысяч гектаров. Это в процентном соотношении 48% всего объема, что на 37 тысяч гектаров больше прошлогоднего.
А субъекты Баткенской, Чуйской области уже выспахано. Баткенской области 68%, а Чуйской области 94%. Высоким темпом осуществляется отсев яровых зерновых колосовых культур пшеницы и ячменя. Уже посеяно по республике 174 тысячи гектаров или 57%. К намеченному плану, что на более 24 тысячи гектаров больше, чем на 2019 год. При этом намечена программа ярового сева зерновых колосовых, Баткенской, Чуйской выполнена на 90%. Я думаю, завершается программа ярового сева зерновых колосовых культур крестьян-фермеров Кадамжайского района, Баткенской области, Базаркоргонский район, Жалабатской области. Близко к завершению сев хозяйства Лейлекского, Наукенского, Араванского районов, а в долинных зонах Чуйской области почти завершается. В настоящее время обеспеченность семенами почти на 90%, и в настоящее время никаких проблем для приобретения семян сельскохозяйственных культур нету. На подкормку, на весеннюю подкормку и вообще на весенние полевые работы минеральное удобрение достаточно. В настоящее время примерно более 70 тысяч тонн минеральных удобрений. В настоящее время со стороны фермеров приобрели 31 тысячу тонн минеральных удобрений, а в запасе еще есть 39,5 тысяч тонн минеральных удобрений. В настоящее время аммиачная селитра, цена за 1 килограмма 19 сомов 50 тын, 22 сома, а аммиачная селитра 21 сом 50 тын до 23 сом. В настоящее время горюче-смазочные материалы достаточно везде, во всех регионах дефицит нету. За 1 литра дистоплива 43 сома 50 тын. По сравнению с прошлым годом на 1 сом 70 тын дешевле. Да? Я думаю, в этом году весенние полевые работы без задержки закончатся. И насчет обеспечения сельхозтехники запасными частями тоже в настоящее время работа проводится. Есть такие компании, которые непосредственно вывозят запасные части по нуждающим фермерам. Вы хорошо знаете, со стороны правительства и Министерства сельского хозяйства разработал проект выдачи сельхозтехники на лизинг. Эта программа тоже хорошо работает. За последние 10 лет к нам привезли почти до 3000 сельхозтехники. По сравнению с 2000 годом наш парк сельхозтехники обновился, и в настоящее время сельскохозяйственная техника везде хватает. И вот этот проект постановления, который вышло, создание машинно-тракторных станций, тоже хорошо влияет во всех регионах, потому что услуга снизился на 7 сомов. Я думаю, везде, вы хорошо знаете, везде, во всех регионах сейчас сельскохозяйственной техники хватает. Уважаемые телезрители, радиослушатели, у нас в пресс-центре сегодня в гостях был заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Керималиев Жаныбек Калканович. Он ответил на все наши интересующие вопросы и доложился об весенне-полевых работах.
Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, АЛАТО-24, Пирамида, Пятый канал, областной телекомпании и медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, Биринч радио, Кыргыз радиосу, Минки ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү социальное правительство Биринч радио. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс-борборунда бүгүн Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары Керималиев Жаныбек Калканыч болду. Жазгы айдап себеп иштери боюнча кыскача маалымат берип, жана ошол силердин коомдо көтөрүлүп жаткан кызыктуу суроолорго да жооп бере алды. Бүгүнкү бизде Түзөбодон ЛТР, КТРК, АЛАТО-24, Пирамида, 5-канал, облустук телекомпаниялар жана медиа борборлордон ЛФМ, Биринч радио, Кыргыз радиосу, Минки ЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebook'тан Кыргыз өкмөтү социальное правительство жана Биринч радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Чоң рахмат.